Бириккен демократиялык кыймыл жаңырган жыл мурдагы жылдарга караганда экономикалык жана социалдык жактан оор болорун айтып кайрылуу жасады. 2023 жыл мурдагы жылдарга караганда социалдык экономикалык жактан оор жыл болот. Жакырчылык 40%га чыгат, жумушсуздук күчөйт. Тамак ашка, электроэнергияга баалар дагы көтөрүлөт. Мигранттардан келген каражат кескин азаят. 2022 жылдагы бизнеске болгон басым менен куугунтуктан бул жылы салык базасы кыскарат. Бюджеттин айлык акылар боюнча популистик милдеттемелерин аткаруу оор болот. Авторитардык бийликке эл аралык уюмдар, донор өлкөлөрдүн жардамы кыскарат. Кыскасы, жакырчылык, жумушсуздук жана эл менен бийликтин ортосундагы ажырым күчөйт. Биз Бириккен демократиялык кыймыл бул жылы бардык мекендештерибизди, жаштарыбызды, эгемендүү журналисттерди, активдүү жарандарды жана саясатчыларды, сот адилеттүүлүгү, эркин медиалар, саясий атаандаштык, сөз жана чогулуш эркиндиктери үчүн бардык мыйзамдуу жолдор менен күрөшүүгө чакырабыз. Бириккен демократиялык кыймыл эркиндиктер жана демократия үчүн күрөштү улантабыз жана эшигибиз каалоочулар үчүн ачык экенин белгилейбиз деп айтылат кайрылууда. Кошумчалай кетсек, Бишкекте эртең 10 январда Кемпирабад иши боюнча кармалган активист саясатчыларды колдоо митинги өтөт. Жыл аяктагандан бери салык кызматы жарыялап жаткан аткаминерлердин декларациясы талкуу жаратууда. Көпчүлүк эле итке минген кедей болуп чыга келүүдө. Алсак төрага Нурлан Шакиев өткөн жылы 140.819 сом киреше тапкан. Ал эми башкы прокурор Курманкул Зулушев бир жылда 1.088.000 сом киреше тапкан. Ошондой эле Зулушев Toyota маркасындагы автоунаа 70.000 сомдук эмереке жана 35.000 сомдук компьютер менен техникага ээлик кылат. Бодомалы 250.000 сомго, жылкылары 3,6 миллион сомго бааланат. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бир жылда 761.967 сом киреше тапкан. Эске салсак, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кирешеси ачыкталган жок. Ал эми президент Садыр Жапаровдун бир жылдык кирешеси 997.803 сомду түздү. Анын менчигинде болгону 0,6 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкеси жана гараж бар. Ошондой эле мамлекет башчынын туугандарынын кирешеси жана мүлкү тууралуу маалымат берилген жок. Бүгүн 9 январда Дордой дыйкан азык-түлүк базарынын сатуучулары базарга товар алып келинбей жатканын айтып митингге чыгышты. Вакыт өткөн сайын Россияда Украина согуш болгондон кийин дагы товар кымбаттады. Мурун элдер 2 порошок алса, мен лично мыламойшу боюнча айтам. Азыр эл 1 порошокко дагы алы жетпей калды. Эгер буну дагы кошо турган болсок, эл өзүнчө эле, не только биз, эл өзү эле толкуйт да, бягычы уже айылдарда кыйналып калды. Бизде сода деле токтоп калды. Мурун 10 порошок жөнөтсөк, азыр 5 порошок жөнөтүп калдык. Бул өтө эле кыйынчылыкка кетет. Буну кошсок, эми 5 порошоктон 1 порошок жөнөтүп калабыз. Анан ага дагы сумма кошулса, эмне менен жашайбыз дальше? Азыркы заманда ач бала менен ток бала ойнобой турган заман болуп атыр. Таңды кеч ушул жердебиз. Суукта, Саратанда дагы ушул жердебиз. Чилдеде да ушул жердебиз. Таманыбыздан сыз өтсө дагы ушул жердебиз. Анткени бала чакка багыш керек болуп атыр. Турмушту эптеп өткөрүш керек болуп атыр. Ишкерлер өкмөт бул кадам менен базарларды жоюуга аракет кылып жатат деп эсептешүүдө. 11 январдан тарта Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин төмөндөп, кар жаап, жолдор тайгак болот. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Ташылыш билдирүү 9-10 январларда жана 11 январда түнкүсүн Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышы күтүлөт. Жолдор тайгак тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. 10-13 январларда абанын температурасы кескин төмөндөп, Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 14-19 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 12-17 градуска чейин, күндүз 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 26-31 градуска чейин, күндүз 17-22 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо 22-27 градуска чейин суук болушу күтүлөт, күндүз 15-20 градуска чейин суук болушу күтүлөт.
Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 30-35 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Суу-Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 33-38, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Мындай аномалдуу суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Буга утурлай суук аба ырайына байланыштуу мектеп окуучуларынын каникулу узартылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Уланбек Мамбетакунов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Эскерте кетсек, буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги алдыдагы суукка байланыштуу мектептеги каникулду 16 январга чейин узартууну сунуштаган. Жалал-Абад шаарында 2 жашар кыз түтүнгө уланып чарчап калганын облустук милициядан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда кырсык 7 январдын түнүндө болгон. 29 жаштагы келин 4 жаштагы уулун жана 2 жаштагы кызын уктатып коюп, оокат кылганы сыртка чыгып кеткен. Болжол менен 3 сааттан кийин кайтып барганда электр жылыткычтын зымы эрип, үйдү түтүн каптап кеткенин көргөн. Кыз чарчап калган, ал эми бала оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Кырсык Жалал-Абад шаардык милициясы тарабынан иликтенүүдө. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.